Нажиба Язова Москвада эмгектенет. 65 жаштагы калемгер бош убактысын текке кетирбей ак баракта толтуруп жазуу менен алек. Чыркыраган чындыкка тик караган, чыгандардын чыганы сен ганасың. Канжыгага жаныңды байлап алып, калкың үчүн баарына чыдагансың. Акыйкаттын чындыктын ак барагын ачып жаткан азамат сен ганасың. Сазга баткан мекендин жүгүн артып, өзөрлөнүп өргө тартып баратасың. Кылмыштарды аныктап тактай алган, кыраандардын кырааны сен ганасың. Куйтулардын тилегин таш каптырып, кум төрүңдү элиңе кайтара алдың. Сатылбаган эл жерге башын сайган, тандап алган ажобуз сен ганасың. Чымын жаның чыркырап чындык издеп, садырыбыз эл үчүн жаралгансың. Москвада эмгектенген мекендештерибиздин таланттуу калемгерлердин башын бириктирген Москва Кайрыктар адаби иримин түзгөн 15 жыл толуп отурат. Ушул жылдар аралыгында Бишкек, Ош, Өзгөн, Ноокат, Нарын, Талас, Чүй кайрыктар жыйнактарын чыгарууга жетишкен. Ял сен назик болуп жаралгансың, көңүлүң аппак жумшак кагаздайсың. Энесиң тарбиялап балдарыңды, өйдүн куту сүйгөн жары алганыңдын. Сен барда жашоо жарык аткан таңдай, түндөсү жарык берген толгон айдай. Аял зат бейиш сенин таманыңда, ар бир үй жарык эмес өзүң бардай. Аял сага кандай мактоо жарашат, сен жылмайсаң аалам кошо жылмаят. Издер калат, биздин жашоо уланат, дүйнө сулуу сен бар үчүн аял зат. Москва Кайрыктар адаби ирими Россиянын жана чет өлкөдөгү бир топ шаарларда ачылып, таланттуу калемгерлердин башын бириктирип келет. Мына ушул ишти Багыт Бапанов ишке ашырып, Кайрыктар казынасы коомдук бирикмесин түзгөн. Бир эле Кыргызстанда эмес, Россия жергесинде дагы, Питерде, Екатеринбургда, Ханты-Манты, бүт Сибирлерде, ал эле эмес дүйнө жүзүндө кеңири таркалып кулачын жайды. Бала кезде бай чичекей көргөндө, көзгө сүртүп, сүйүнүп биз калчубуз, маанисине жетип жетпей, чиркин, оюн салып, кыйкырыкты салчубуз. Касиеттүү көк белимде төрөлүп, балалыктын бактысына бөлөнүп, ата-эненин сүйүүсүнөн төгүлгөн, жаш арчадай өсүптүрбүз көгөрүп. Айылдагы оюн зооктун шаңында, балалыктын чарчоо бербес багында, түнү менен оюн куруп ак чөлмөк, барар элек аткан күндүн таңында. Чиркин балалыктын өткөнү, кайрылбастыр канча суран артына. Мына эми баралыбыз келип жетти, кызмат кылуу биздин милдет калкыма. Маймылдар топтолушат экен бакка, чыгышат бекем кармап дарактагы шапка. Бизге окшоп шашкеге чейин уктабай, жөнөйт экен токойго агарган таңда. Камалдин Каразаков адаби иримдин калемгери, анын таланты өзгөчө. Аския Акшык тамаша иретиндеги коомдогу көрүштөрдү кошуп тамсилдерди жазып келет. Асырлары менен тамсилдери өзүнчө китеп болуп басууга даяр. Мүнөзүм салкын тартып көңүл тойбой, сагынам балдарымды күндө ойдой. Батырылган казыктай катып калам, ичсем дагы тамакты курсак тойбой. Садабалар мени дагы сагынышты, атаке деп кулагыма жаңыртышты. Булак көзүн ачкандай бир мөлтетип, арчып коем кээ кезде аккан жашты. Силер үчүн билгиле жаным курман, намыстанып эмгекке калкып тунам. Аз болса да насип кыл о жараткан, тапканым силердики салып турам. Окугула балдарым көңүлдөнүп, келечектин ээси болуп төрүн көрүп, бөтөн элде иштеген болбойт экен, жоготкон сүйүм өзүмдү көңүл чөгүп. Москва Кайрыктар адаби клубу чыгармачылык бираз тегерек стол өткөрүп жатабыз. Москва Кайрыктар адаби ирими ай сайын тегерек стол өткөрүп, кимдин ырлары китепке даяр, кандай жанрларды жаратканы туурасында атайын мүчөлөрүн чогултуп, алардын жазган ырларын угушуп дем берип келишет. Улутум бар, эне тилге байланган, унутулгус те эзелтен байыртан, улуу элдин уулу Айкөл Манастын урпагына орас кылып калтырган. Эне тилим эчен кылым карыткан, эбегейсиз орун алган тарыхтан,
Эне тилим уюткулуу нарттуу тил, эсиң болсо өз тилиңди сактай бил. Эне тилим бал каймагы калпыган, уккан жандын жан дүйнөсү балкыган, эрктүү, күчтүү, эркиндиктин энчиси, энчиленген кыргыз каада салтынан. Эне тилди даңазалап дүйнөгө, аалам элин тартып келип багынткан, карт тарыхта кылым баскан орду бар, өчпөс жылдыз Чыңгыз абам таныткан. Жер жагысы акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегендей, алыста жүрсө дагы ата журтка болгон кусалыгын ак баракат олтуруп, атенин бекен сүйүү ырларын жазышат. Арылардай сөздүн балын чогулткан, ширин тилдүү, тандайдан ыры куюлган, калем чийип акыйкатты сүйлөткөн, айланамын акындарын жалпыңан. Ырларыңар аалам көккө жеткирген, алсыз жанды чейир алдыра дем берген. Уй калышкан куйкун саптын тизмегин, окуганда жүрөктө кылы чертилген. Үл каламын алпакындар баарыңар, сүйүү дастан түркүн ырлар жаңырткан, ээрчип келем калем сабын колумда, жаш акынмын такшаламын артыңдан. Москва кайрыктар адаби ириминин жамааты жекеле жолугуш өткөрбөстөн Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун, Түгүлбай Садыкбековдун мааракелерин өткөрүү менен кыргыз тилин күнүнө арналган иш-чараларды байма-бай өткөрүп келет. Мына быйыл айтпадымбы, жана китептерди чыгарып атабыз биз депчи. Ушул китептердин ичинен мына автордук китептери Ырыс Эшматова, Роза Эшматова деген эжебиздин ушу жакшынакай Шаштырма мезгил деген китеби чыкты. Мына ушундай форматта чыгып, азыр бунун баары аябай окурмандардын жакшы кубулуна толду. Жана ошондой эле мына Айбек Алдаяровдун абдан жакшы дагы ошол кыргыздын мыкты акыны бар ушул жерде. Ушул жигиттин дагы китеби чыкты, Ыйык жериң деген. Сапу Байзакованын китеби Ханты кайрыктары деген ыр жыйнагы чыкты. Мына ушул күндөрдү медиа принттен чыгып, азыр Бишкекте Батыйкүл Макееванын Баскан из деген биринчи китеби чыкты эле. Анын эми экинчи бөлүгү мына азыр басканканада турат. Ошондой эле жердеги биздин талантыбыз Казагүл Мамажанованын дагы китеби чыгуу астында турат. Жана ошондой эле орус биздин Москва кайрыктар адаби клубунун көпчүлүк акындары 8 акыны жазуучу Россия жазуучулар союзу менен байма-бай тыгыз катнашта иштешебиз. Алар менен иштешип, мына азыр ушул күндө 32 акындын ыры менен топтолгон орус жана кыргыз тилинде билингва ыр жыйнап чыгып атат. Кыздарың аз, көркөмү жаз, калкыбыз аз, тилибиз саз, кыргыз жерим. Адам аттуу көңүлүнөн жазбасын, ашык сүйлөп, тик сөзүнөн калбасын. Азизге көз оорулууга дем берген, эне тилим ар киминде жандансын. Тилиң дилиң бирдей чыксын жүрөктөн, тилек максат ишке ашсын үмүттөн. Эне тилди унуткарып башка тилде сүйлөгөн, эң баштар чыкпаса экен түнөктөн. Тил жашоосун токтотпойлу, тилди элге жоктотпойлу, тил илимин ажарлантып, жаңы сөздөр, бай сөздүктөр колдонолу. Бет көркү көз, тил көркү сөз, ардактайлы, сактайлы, кыргыз тилин жер жүзүнө даңктайлы жана жүрөгүбүздө бекем сактайлы. Кайрыктар касынасы коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Алды Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзу мүчөсү аталып, бир канча китептердин автору. Ата бабам салтын улап улуттун, айтып келет ак бадаада үмүтүн, шөкөттөлгөн бешик жасап арчадан, ал бешикке салып баккан кыз уулун. Салтка айланган арча бешик жасалып, туугандарга чакырыктар таралып, наристенин бешик тоюн өткөргөн ак ниетте апалардан баталып, апалардын ак жүздөрү нурданып, алдейлеген өмүр бакыт суранып, наристелер ак мамыкта уктаган бешик буунун куру менен курчанып. Хан Манастын урпактары көйүп, ак баталуу ак бешикке бөлөнүп, бабалардан мурас калган эл жерин коргойбуз деп чоңоюшап турулуп. Ар бир үйдө арча бешик жыттанып, улуу журттун урпактары уланып,
Кут дарыган кыргыз жерим ардайым, өркүндөгүн Кудай колдоп ылайым. Бакай Акматкулов Токтогулдун тургуну, ал мекенден алыс болсо дагы жан дүйнөсүнөн чыккандырларын ак баракка жүрүп келет. Үмүт бар, азыр да кеч эмес. Отурам WhatsApp'ты тешкилеп, ким бирөө жазсын деп эмес. Бу деле сыноо да түтөйүн, агөр дагы да күчөйүн. Саатымдын жебес 3 болду, ал жазат, бир азга күтөйүн. Жүрөктө ой турат түпөйүл, ай ушул ойлор меки да. А балким ал азыр ойгондо, бизде 4, аларда 7 да. Кечээ күн өткөндүр жарчадан, жок, балким тагдыры калчаган, бизде 5, аларда 8 го, мүмкүн ал аябай чарчаган. Жүргөндүр көбөйүп санаасы, ашынып агынан карасы, бизде саат 9-ду көрсөттү, аларда түш болду чамасы. Деп анан өзүмдү сооротуп, ал деле күткөнүм болгодум, күндөгү көрүнүш көрүнүп, каты күн дагы эле жолдомун. Сен болуп жаш бир секелек, оозунан сүт таамы кетелек, жолдомун, себеби ушул жол өзүңө баратат жетелеп. Жолдомун, алсаңчы чакырып, өзүңдүн дүйнөңө батырып, чакырчы, 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 күттүрбөй ызгаарга катырып. Бир гана сенсиң деп табасы, козголуп жүргөндө жарасы, айткыла түз эле жеткирип, сагынып жүрөт деп агасы. Чүй кайрыктары дагы ушундай 3-чү китептерин чыгарып атышат. Эң жакшы жетишкендиктерге жетишип жатабыз. Москва кайрыктары өзүбүз ушул шаарда иштеп атсак дагы, быйыл ушул 50дөн 60тан ашуун акын жазуучулардын чыгармаларын камтыган эң жакшынакай Москва кайрыктары 7 деген дагы ыр-жыйнагыбызды чыгардык. Бул ыр-жыйнактын бет ачары Москва шаарында дагы болду. Жана ошондой эле Бишкекте, Ош, Каракол, ушундай башка шаарларда дагы болду. Талант бул жараткандан берилген улжо деп акындык өнөр бул табигат тартуулаган улжо. Мекенден алыс жактамын, көөдөнүм толбоз таптамын, бул күндүн дамын ким билет, кусалуу өтүп жатканын. Башынан сылап чачтарын, кызыма мээрим чачпадым, жетилип балким түшүнөр, алыста жүрүп бакканым. 3-чү балам бөбөгүм, бир жытта али өппөдүм, карында жаткан кезимде сапарга чыгып жөнөдүм. Улуу балам эс тартты, кайгыга салган кеп айтты, кусага толгон көз менен келиңчи ата деп айтты. Балага болгон кусалык апамда дагы бар чыгар, мен сагынсам балдарым, ата-энем да мени сагынар. Булактын көзүн ачкандай канча деген таланттуу инсандардын башын бириктирип, алардын ырларын китепке чыгарып, аларга алыстагы кусалыгына дем берген Москва кайрыктары адабий иримден Сапар Байсалды болсун. Кыргызстаным, асманыңа келсе туман, кайдыгерлик карабага кантип турам, Кудай күбө касам ичип ант беремин, мекеним бир сен үчүн жаным курман. Курал кармап жоокер болдум чекте турган, көкүрөктөн намыс каным кайна улам, каш кабагым бүркөлгөндө асыл өлкөм, түгөнүп бараткан сыйт иште чыдам. Чек араңда чыр чатактар болуп турса, чыдап мен кан түйдө жата аламын. Жигит болуп милдетимди аткарбасам, анда кандай намыстуу аталам. Мен жоокермин, милдетимди так аткарган, душман келсе тизе бүгүп багынбаган, чын жүрөктөн ак кызматтын өтөбөсөм, кыргыз болуп бул дүйнөгө не жаралган.